Assalamu алейкум, урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Негизи белектин эң жакшысы китеп. Китепте акыл бар, накыл бар, жан дүйнөнүн азыгы бар, рухтун азыгы бар дегендей. Анан болгондо дагы манас эпосы, албетте биздин залкар манасчыларыбыз бар. Алардын бири Саякбай Каралаев атабыз, дагы бир залкар манасчы Сагынбай Орозбаков атабыз. Анан ушул мен Сагынбай атабыздын вариантын бала кезде окудум эле. 3-чү классында үйдө бар болчу сүрөттөрүнө кызыгып ачып отуруп окуп, ошол нерсе жашоомдо көп бир жакшылыктарга себеп болду. Анан ушул кайрадан чыкты. Кудайга шүгүр, бир биздин демөөрчү балдар бар экен, ошолордун берекеси менен кайрадан чыкты. Ошол Сагынбай атанын варианты. Карасаңыздар, бул 4-чүсү, бул 1-чи тому, негизи барды болуп 4 том. Ушуну атайын сатып алдым. Кандай максатта? Өзүмдүн окуган мектебимдин китепканасына жөнөтөйүн деген максатта сатып алдым. Ушуну демилгени колдосоңуздар, анткени манасты биздин мекендештер окуш керек, жаш балдарыбыз окуш керек. Болгондо дагы залкар бабаларыбыздын айткан варианттары канча минеттер менен кайрадан чыгып отурат. Ичинде болсо атактуу Герцен тарткан сүрөттөр бул жакта, билесиздер да. Герцендин варианты менен тартылган сүрөттөр мына ушул. Карасаңыздар, эң манас атабызды жакшы кылдырган сүрөттөр ушул Герцендин варианты деп айтылат. Анан дагы бир жакшы жери, башка тилдерде дагы чыгып тур, мына адамзат тарыхынын мурасы деп. Түркчө да бар экен, англисче да бар экен, орусча да бар экен. Ушуну дагы алып отурабыз. Мен барыңыздар чакырат элем. Манастан каражат аябаңыздар. Өзүңүздөр окубасаңыздар дагы колунда бар жигиттер бар. Сатып алып, өзүңүздөрдүн мектебиңиздерге, жок дегенде бир китепканага. Ошентип отуруп Кыргызстанда канча китепкана болсо, баардыгында ушул жыйнак болсун. Анткени биз манасы жок, кыргыз эл боло албайбыз. Барыңыздарга келип калайын.